Саламатсыздар бардактуу Solo Media порталынын катталуучулары, сиздер менен апта ичиндеги шоу-бизнес жаңылыктары менен тааныштырмакчыбыз. 10 февралда президент Садыр Жапаров өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө салым кошкон, ошондой эле кесиптик ишмердигинде ийгиликке жетишкен жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Алардын арасында маданият ишмерлери, мугалимдер, экономисттер, курулушчулар, саламаттыкты сактоо системасынын, мамлекеттик кызматтын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун, байланыш, дене тарбия жана спорт, айыл чарба тармагынын кызматкерлери, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлери жана башкалар бар. 11 февралда Бишкекте журналист Улан Эгизбаевди эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Чындыкты мен айтпасам ким айтат деп аталган иш-чара журналисттин 12 февраль туулган күнүнө карата экинчи жылы уюштурулууда. Анын алкагында келечек өз колубузда аттуу дил-баян сынагынын жеңүүчүлөрү дагы аныкталып, сыйлыктар тапшырылды. Эскерте кетсек, Азаттык медиасынын журналисти Улан Эгизбаев 2018 жылы мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Ал коррупциялык көрүнүштөрдү, бийликтин кемчиликтерин ачык айтып, коомдогу терс жагдайларды иликтеген мыкты журналист болгон. Коомдук ишмер алып баруучу Асол Молдокматованын сүйүктүүсү Бекназар Жамангараев колун сурады. Бул тууралуу алып баруучу социалдык тармактагы баракчасына жазды. 14 февралда Тынч океандын жээгинде шакек тагып, расмий түрдө колумду сурады. Жашоого бирге аттандык деп жазды ал. Эскерте кетсек, мындан бир нече ай мурда Асол Молдокматова жакында турмушка чыга турганын жарыялаган. Куудул Гүлжайна Атакановага тармактык бизнестин жетекчиси Бакыт Алиев арыз жазганы жөнүндө социалдык тармактар аркылуу белгилүү болду. Бул тууралуу Куудул арызды окуганга чейин ишенбегенин айтат. Арызды колума алып окуганга чейин ишенген жокмун. Көргөн көзүмө ишенбей кайра окудум. Канча адамдар арыз жазабыз дегенде кайра мурункудай иштейт деп токтотуп калган учурларым болгон. Менин жакшылыгымды унутуп койгон болсоңор, Кудай таразаласын деп билдирген ал. Азырынча эки жак тең бул тууралуу кеңири маалымат бериши элек. Сиздер менен апта ичиндеги шоу-бизнес жаңылыктары менен тааныштырдык. Сак саламатта туруңуздар.